Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновго жала жапкан Леонид Маевский Москвада башка бир компанияга жала жаап, аны ачыкка чыгарам деп коркутуп 37 миллион 500 миң доллар талап кылгандыгы үчүн камакка алынды. Маевский бирөөнү жаманатты кыла турган маалыматты ачыкка чыгарбоо үчүн жабырлануучулардан ири суммадагы акча талап кылган деп айыпталып, 16 ноябрда Москвадагы Тиве райондук соту аны 2019 жылдын 14 январына чейин камакка алууну чечкендигин орусиялык маалымат каражаттары кабарлашты. Москва шаардык сотунун расмий сайтында дагы Маевскийге Орусиянын кылмыш кодексинин опузалоо беренеси менен айып тагылып жаткандыгын, анын бөгөт жарасы жума күнү каралгандыгын судья Дмитрий Гордеев аны камакка алууну чечкендигин көрүүгө болот. Эгер сот аны айыптуу деп тапса, 7-ден 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Интерфакс агенттиги тергөөнүн маалыматына жана судьянын айткандарына таянып кабарлагандай, Маевский 2018 жылдын 31 октябрынан 8 ноябрына чейин Москвада белгисиз адамдар менен алдын ала келишип алып, жабырлануучулардан кеминде 37,5 миллион доллар талап кылган. Ал мынча каражатты беришпесе, жабырлануучулардын беделине шек келтире турган маалыматтарды тарата тургандыгын айткан. Бул факт боюнча 14 ноябрда кылмыш иши козголуп, кийинки күнү Маевский кармалып ага айыбы угузулган. Өмүрбек Текебаев Маевскийдин айткандары жалган экендигин айныгыс документтер менен сот жүрүшүндө далилдегенине карабастан, Атамбаевдин буйрукту аткарган соттору Дүйшөнкул Чотонов экөөнү 8 жылга эркинен ажыраткан эле. Бийлик алмашкан соң кыргызстандыктар эл аралык коомчулук Текебаевдин иши кайра каралышы керектигин билдиргенине карабастан, прокуратура ишти кайра кароого жаңы жагдайларды көрмөксөнгө салып койгон. Эми Леонид Маевскийдин аферист экендиги, ал адамдарга жалган жала жаап, акча өндүрүп көнгөндүгүн Кыргызстандын укук коргоо кызматкерлери эмес, Россия тактап камакка алып отурат.